Урматтуу кыргыз калкым, биз бүгүн больницадан чыктык. Эми калган дарыланууну үйдөн улантабыз. Элимдин дуасы, ак тилектери, Аллахымдын буйругу жана ак халатчан баатырларыбыздын зор эмгеги бизди сактап калды. Миңдеген адамдардын телефон, WhatsApp жана башка суроолоруна, каалоолоруна жооп бере албадым. Туура түшүнүңүздөр. Барыңыздарга ыраазымын. Эми жашоом кайрадан башталды. Мындан кийинки өмүрүм элдикке, элимде өтөмүн. Бүгүндөн баштап жардам берүүчүлөрдүн чоң армиясынын катарындагы солдатымын. Жаша Кыргызстаным, демал боордошум, ынтымакта жеңебиз деп жазган Камчыбек Ташиев Facebooктагы баракчасына. Булак чындык кежи. Соңку эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, облус жетекчилиги бир катар карантиндик чектөөлөрдү киргизген. Эртеңден тарта Ош облусуна кирип чыгууга тыюу салынат. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Соңку эпидемиологиялык кырдаалды эске алып, облус жетекчилиги бир катар карантиндик чектөөлөрдү киргизген. Алар төмөндөгүдөй. 10-июлдан облустар аралык каттамдар токтотулат. Ар бир райондун кире беришиндеги санитардык карантиндик посттордун иши күчөтүлөт. Базарлар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү дезинфекциялоо үчүн жабылат. Эс алуучу жайларда жаратылышта ар кандай иш-чараларды, аш-тойлорду өткөрүүгө тыюу салынат. Жаратылышка эс алууга барууга да уруксат берилбейт. Чектөөлөргө баш ийбей той мареке өткөргөндөргө, дары-дармек жана азык-түлүктүн баасын жогорулаткандарга катуу чара көрүлөт. Ош облустук казыятка жума намаздарды токтотуу тууралуу сунуш берилди. Бүгүнкү күндө Ош облусунда 614 адам COVID-19 жугузуп алганы аныкталган. 1500дөй киши үй карантининде. Өткөн сутканын ичинде облустун 18 тургуну коронавируска кабылган. Булак чындык кежи.